Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Илим жана турмуш телебөрүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз Кыргызстанда, Бишкек шаарында ушу энергетика боюнча элибизде иштерин жүргүзгөн жана көптөгөн жаңылыктарды ушул биздин коомго камсыз кылып тартуулап келген бир илимий борбордо турабыз. Ал илимий борбор электротехника илимий борбору деп аталат. Мында негизинен бүгүнкү кезде биздин экономикага, жалпы эле биздин жашоо шартыбызга өбөлгө түзгөн энергетиканын алдыңкы элибизде иштери жүргүзүлмөкчү. Бүгүнкү биздин маектешибиз техника илимдеринин доктору профессор Алымкулов Карпбек Алымкулович. Анда эмесе, урматтуу Карпбек Алымкулович, мынакей сиздин иш бөлмөңүздө отурабыз. Илимий техникалык электротехника борбору деп угуп жүрчү элек, жасаган иштериңиздерди көрүп, окуп, билип жүрчү элек. Эми түздөн түз колуңуздан окубасам дагы, эми сиз ветеран билим берүү тармагында, айрыкча жогорку билим берүү тармагында, илимдин тармагын өнүктүрүүдө эбегейсиз чоң иштер жасадыңыз. Мындан сырткары жогорку кеңештин депутаты болдуңуз учурунда. Ошондо биз эсибизде дайыма эле ушу энергетиканы көтөрүп, анан сиздин айткан сөзүңүз баягындай дебат, дискуссиялар болгондо ошол чечүүчү сөз болчу эле да. Эми азыр Карпбек Алымкулович, ушундан баштасак. Азыр бизде Кыргызстанда энергетика тармагы, жалпы эле абалы, илимий жетишкендиктери кандай? Бу энергетика эми сен дагы илимдин кишисиң, өзүң түшүнөсүң. Бул илим көп илимдердин синтези да. Электротехника, электроника, механика, теплотехника, гидравлика, ушуга окшогондордун. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бу энергетика чыны менен турмуш менен кандай байланышкан. Өзгөчө тиричиликте. Ал эми ар бир өнөр жайда болобу, курулушта болобу, транспортто болобу, бардык жерде электротехника бар, бардык жерде энергетика бар, бардык жерде электричество бар да. Өзгөчө мына азыр эми биздин эмне үчүн энергетика жөнүндө көп сөз болуп, тигиндей болуп атат, мындай болуп атат деген сөз. Анткени электричество бу тиричилик турмушта аябаганда колдонулуп калды да. Ансыз теге эле мүмкүн эмес да жашоо. Мүмкүн болбой калды. Мына Союздун учурунда 17% чыккан электр энергия үй тиричилигинде колдонулчу да. 17%. 67% өнөр жайына кетчү. Анан калганы айыл чарба тияк бияка. 67% үй тиричилигинде колдонулуп калды электричество. Чыгарган энергиянын 67% ушу үй тиричилигине кетип атат да. Калганы өнөр жайына, бизнеске, тияк бияктарда. Эми себеби болуш керек да, өнөр жай токтоп калганын жагы себеби. Бир жагынан өнөр жай токтоп калды, экинчи жагынан мына бул жаңы турмуш келгенден кийин электр энергиясын үй тиричилигинде колдонуу деген аябагандай өстү да. Мисалы үчүн мына биздин үйдө 31 электр жей турган аппарат бар. Мисалы үчүн холодильник, кир жугуч машина, идиш жугуч машина ушинтип отуруп, үтүк дегендей мындай 31 аппарат бар да. Бу эмеден лампочкадан 40тан ашык лампочка бар. Эми ар бир үйдө азыр ушундай. Эгерде мурда ар бир үйдө бир 2-3төн эле мисалы үчүн телевизор менен үтүк болсо, азыр ар бир мен жаман жашадым деген үйдө бир 20дан аппарат бар да. Турмушта кандай комфорт болсо, мунун бардыгы электричестводон болуп атат да. Ошон үчүн бирок мына ошол 90-жылдан бери мына акыркы учурга чейин практически мына бу силердин чакырылыштан бери 11-жылдан бери энергетикага жакшы инвестициялар келип түшүп атат да. Ага чейин 10-жылга чейин өзгөчө генерация маселесине эчтеке коюлган эмес. Бирок бардык энергия системага 67 миллион доллар кеткен экен. 67 миллион эмнеге жетет? Бул жерде ойлоп көргүн 15-17 эме бар, генерирующий источник бар да.
Анын 15-и ГЭС, экөө ТЭЦ. 70.000 километрден ашык электр өткөргүчтөр линиялары бар да. Буларга 67 миң доллар эмне болот? 6 миллион доллар эмне болот? Эчтеке болбойт да. Ошону менен мындай катуу аксап калды да энергетика. Жанакы энергетикалык коопсуздук мына ушундан келип чыгып атпайбы? Энергетикалык коопсуздук деген эмне? Элге жакшы сапаттагы, жетиштүү сандагы электр энергиясын берип туруш керек да. А биз акыркы учурда буга жетише албай калдык таптакыр эле. Эми ошол окумуштуу катары себептерин айтсаңыз, мына бул баягы датка кемин ичара өзүбүздүн территория аркылуу камсыз кылуу да мына аягына чыккандай болуп турабыз. Эми ушулардын баардыгы сиздер окумуштуулар берген сунуштар негизинде болуп атат да. Албетте, мына датка кемин линиясы вообще Союздун учурунда эле долбоорлонгон да. Бирок баягы акча жок, келип отуруп мына ушуга жеттик. Бирок мына негизинен баягы Жалал Абад облусунда дагы жана генерирующий эмелердин баардыгы тең, станциялардын баардыгы. Анан биздин ошо Токтогул Фрунзенская деген подстанцияга 500 киловольт менен келет да, бир 50% энергия ошол линия менен келет да, түндүккө. Бул жерден чүйгө келет, чүйдөн көлгө кетет, нарынга кетет. Бул жерде ТЭЦ кошулат. Бул жерден ТЭЦ кошулат, ооба. Калган энергия бир 50% Өзбекстан, Казакстан менен келет да. Анан Өзбекстан, Казакстан линиясын жөн бербейт, алар акчасын алат. Бир 13-15 миллион доллар ошого кетет бир жылда. Ошон үчүн эми азыр Кудай буюрса мына 30 августка карата датка кеми бүткөн турат да. Көрүп келдим мен, Бир азыр орнотулбаган бир гана мунара калыптыр да. Бир 6-7 километр жер зым тартыла элек. Калгандарынын баары уже бүтүп калды. Сиздер да көтөрүп жүрдүңүздөр, биз да кыйгырып атабыз азыр. Вообще Кыргыз Энерго холдингди ушинтип мындай бөлүп кетиштин кандай зарылчылыгы бар эле? Же бул туура эле жол болгонбу өзү? Менин оюмча бул эми 2001-жылы бөлүндү да. Менимче туура эле кылды. Анан азыр кээде сөз чыгып калып атпайбы? Баягы менимче тиги коопсуздук комитетинде да сөз болду окшойт ушул. Кайта бириктирип жиберелик деген. Ушун эми окумуштуу катары өзүңүздүн оюңузда? Менин оюмча азыр бириктириштин кереги жок. Менин оюмча даже мисалы үчүн мына бөлүштүрүүчү эмелер тармактар. 4 тармак бар эмеспи? Север Электро, Восток Электро, Жалал Абад Электро, Ош Электро. Ушул Север Электро Талас менен Чүй. Чүйдүн өзүнчө, Таласты өзүнчө, Бишкекти өзүнчө кылса жакшы болор эле да. Восток Электро Ысык көл менен Нарын бир да. Ушуну экиге бөлсө жакшы болор эле да. Эми бул башкаруучу аппараттан анча деле көп экономия түшпөйт. Бирок маселенин чечилиши, бат чечилиши, ал жанакыл эмеден түшкөн башкаруучу аппаратты кыскартып түшкөн экономиядан намного көбүрөөк болуп калат да. Мен мурда башында эле ушуну эметкенде туура мамиле кылдым эле ошого, азыр деле ошол ойдо калдым да. Муну кайта бириктириштин өзү опять чак челекеге алып келет. Кээ бирөөлөр айтып атпайбы? Бизде эме дегендер бар, эксперттер деген бар бир топ. Экспертиза деген эмне? Бул эми бир өзүнчө бир маселе боюнча атайын билими бар кишилердин эмеси берген ою да. Заңда эмесе, демек электр станциялары өзүнчө болгону, баягы ошол энергияны тартып берген компаниялар өзүнчө болгону. Башка маселе алар эми бүгүнкү замандын талабына жараша келген бир менеджмент болуш керек экен да. Ушундай. Кстати, уже менеджмент боюнча бир айтып кете турган нерсе. Муну да айтышат баары эле. Энергетиканын менеджменти начар. Буга сырттан алып келиш керек деп. Ошол эле учурда баардыгы айтат. Энергетик болуш керек, специалист болуш керек деп. Азыр мен билгенден, мен эми политехническийде 40 жыл иштеп калдым.
баягы по совместительству. Ошол мен окуткан балдардын көпчүлүгү жетекчи орундарда ушинтип иштеп жүрүшөт да. Бардыгы тең мындай жакшы предприимчивый балдар, бардыгы тең жакшы адистерде энергетика боюнча. Мына биздин жалгыз нарын дарыябыз, каскаддардын бардыгы ошол жерде жайгашкан. Азыркы жаңы долбоор илимий жагынан, илимий техникалык прогноз жагынан туурабы баягы майда гэстерди куруу жогорку нарын каскады деп айтайлычы. Андан биз эме алабыз, эмне утабыз? Эми жогорку нарын каскады азыр буга да элдер каршы чыгып атпайбы? Бир топ жанагы саясат буга да жанакы эксперттер кирип атпайбы? Дүйнөдө 1 киловатт саат электр энергиясын чыгарыш үчүн курулушу $1000 болуш керек болчу. Биздики 2 эсе көп болуп кетти деп. Эми 2 эсе көп болуп кеткенин себеби нарындан жогору ошол гэстерге чейин бу көп курулуштар эметилип атыр да. Жол оңдолуп атат. Каналдар курулуп атат. Инфраструктура такыр бардыгы кошулуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде көп деп айтышка болбойт. Себеби акыркы эме боюнча техника экономикалык эсептөөлөр боюнча 237 мегаватт болуп атпайбы кубаттуулугу. Ошол $729 миллион болуп кетти да. Мындай эметсе бир 300 миллион, 350 миллион болуш керек эле жанакыл эксперттердин айтканына караганда да. Эми ал жанагындай инфраструктурасын эсептебегенде. Анан инфраструктура көп курулуп атат, чынын айтыш керек. Жол курулуп атат. Ооба. Шаарлар оңолуп атат, заводдор курулуп атат. Анан бул жерден, конечно, ошол баасы көтөрүлүп кетип атат да. Бирок бул эми жакшы. 237 мегаватт нарын облусун жөн эле даже эмени кошуп койсо болот да. 10-жылга чейин жана Камбарата 2-ни эмете койбодукпу. Бир агрегатын иштете койдук. Муну да кичине менин оюмча туура эмес кылып алдык да. Бул жакта дегенде Камбарата 1-ди коюш керек эле да. Анан кийин Камбарата 2-ни. Камбарата 2-де bir 60 milyon kub metr su var da. Анан аерде 3 генератор туруш керек. 120дан. 3-өн эмес, азыр кышында бирөөнө жетпей калып атат. Суунун күчү. Атыгы эсептелиш керек эле да. Но биз эсептебей туруп эле урдуруп таштабадык. Аны муну да саясат кылышты да. Мына биздин учурубузда мындай ГЭС курулду деп айттырыш үчүн муну эме кылып жиберишти. Мына сары жаз долбоор. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эми сары жазды кээде ушу фантастикалык деңгээлге чейин жеткирип айтып атышат. Балким туурадыр. Мисалы үчүн мен адис эмес катары, балким саясатчы көзү менен карап аткандырмын. Сиз мынакей энергетик адис катары ушуга акча киргизип, инвестиция тартып, чын эле ошо Кытай эл республикасы менен иштесек эмне болбойбу эле? Абдан болот. Эми бул дагы долбоор Союздун учурунда бүткөн долбоор эле да. Ошондо башталган, э? Ошондо башталган түндүк экономикалык зона кылып, Сары жаз суусунун бир бөлүгүн көлгө чейин алып келип, көлдөн артканын чүйгө дагы сугатка деп канал кылып эметилген да, пландаштырылган. Андан башка 3 электр станциясын куруш керек деп эметилген да. Эми менимче баягы сууну бияка бура албасак дагы азыр менимче Кытайларга берсе bir 2 жылдын ичинде бүтүрүп таштай турган мүмкүнчүлүктөрү бар да булар. Гидро ресурс түшсө болот экен. Абдан жакшы да. Дарыя кыска, бирок абдан разница, деңгээлдердин разницасы чоң да. Ошон үчүн аерден жакшы энергия, арзан энергия алса болот. Эми дагы бир маселе Карпек Алымкулович, бул да менимче абдан маанилүү суроо деп ойлойм. Ушул суу энергетикасын эле карап отура бербей, башка дагы табияттын баягы берген ресурстарын пайдалануу боюнча бизде кандай бир мындай илимий жетишкендиктер бар? Абдан жакшы суроо болуп атат. Бул бизде азыр минтип атышпайбы? Кичи ГЭСтердин дирекциясын түзүп, ошонун проектин алып жүрүшөт да. Биз муну 50-жылдарда өткөнбүз.
50-нче жылдарда Кыргызстанда 150ден ашык майда станциялар бар болчу. Мен бала кезде Карпек Алымкулович кечиресиз, ошо кичинекей гэстерге барчу элек. Ошонун айланчакесинде огороддорду кылышып, ошол гэсте иштечү. Кийин эле анан эмне болду? Жок болуп кетти да. Биринчиден ал гэстердин баары кышында суу тоңуп калып, суу азайып иштебей калчу. Жайында аныс деле энергия азыр жетет. Ошон үчүн мына бул багыт майда гэстерди азыр көбөйтүп жибериш керек деген кичине туура эмес багыт го. Мен бир 2-3 жылдан бери даже президентке чейин кат жазып кирдим эле да. Кыргызстанда азыр 70ке жакын шахта бар экен. Көмүрүн алса болчудай. Ар бир шахтанын жанына кичинекей тесистерди. Мисалы үчүн даже 10 мегаваттык гана эмелерди койсо, бул эми азыр бүткүл дүйнөдө ушул практика кеңейип баратат. Ошондо бир 30 тес, же болмочу 40 тес болсо майда. Сүлүктүдө, таш көмүрдө, көк жаңгакта, көлдө, кара кечеде, ушулардын бардыгында өзгөчө түштүктө көп майда эмелер. 10 мегаваттан эметсе, бир 40 станцияныкы 400 мегаватт болуп кетип атат да. 400 мегаватт деген чоң абдан. Жумушчу орунда түзүлүп атат. Жумушчу орун, инфраструктура ошол шаарчалар үчүн же айылдар үчүн ошонун жанында турган. Анан адистер талап кылынат, университеттердин немесин ачылат. Кишилер кетет. Керек болсо айырга ысык сууну колдонсо да болот. То есть когенерация деп коет да муну. Электричествосундагы жылуулугунда колдонгонго. Бул эми жакшы жылбай атат. Ушул мамлекеттик деңгээлде кара турган жакшы жылбай атат. Бирок азыр энергетиканын министерствосу ушу жаңы программа түзүү боюнча эметкенден ошол рабочий группага киргизиптир. Мен ушул маселени кайта дагы көтөрүп бердим уже. Ошон үчүн келечекте албетте чоң гэстерди куруш керек, Камбарата бирге окшогон. Бирок жанагы майда тестер, жылуу электр станциялар ушул көп эме болот эле. Биринчиден бул кымбат эмес. 1 киловатт саатына $500 кетет да. Мировой практикада. Бул бир жагы. Экинчи жагы, чоң сарайды курасың, азыр жанакы ресторандарды куруп атпайбы? Чоң сарай кылып туруп эле анан ичин жасап коюп. Чоң сарайды куруп туруп ичине жабдууларды коесуң. Причем жабдуулардын баардыгын эме алса болот? Унифицированный. Эксплуатировать эткенге да жеңил, оңдогонго да жеңил, кадрлар үчүн да жеңил болот эле да. Жакшы нерсе. Эми дагы башка энергетиканы, шамал энергетикасы мисалы үчүн бизде кандай перспективасы? Күн энергетикасы? Шамал энергетикасы эми бизде Кыргызстанда шамалдардын картасы толугу менен жок. Мына суунун карталары бар, көмүрдүкү бар, газдыкы бар. Шамалдардын картасы жок. Бир гана ушул көлдүн бер жагы. Бул жерде анс деле көрүнүп турат да шамал бар экен. Бирок бул кымбат нерсе. Ар бир киловатт сааты гэстикине караганда дагы, тесттикине караганда дагы көп кымбат түшөт. Бул бир жагы. Эксплуатациясы да жөнөкөй эмес. Анан эми аны көп куруш керек да, аны дагы. Данияда, Нидерландыда мурда кургак жерде болчу да. Азыр эме болуп кетти деп деңизге которуп атышат да. С точки зрения охраны окружающей среды деп деңиздин ичине которуп коюп атышат. Мен бир Данияга барсам айтышты, пожалуйста, азыр демонтаж кылып атабыз. Өзүңүздүн акчаңызды алып кетсеңиз бекер эле берели ушул станцияларды деп. Ал эмени азыр бизге эртерээк да. Экинчи күн энергетикасы боюнча. Күн энергетикасын эметиш үчүн жанакыл элементтердин баардыгын, фотоэлементтердин баардыгын күнгө карата жерге жайып туруп коюш керек да. Мына былтыр мен бир окуп калдым. Өзбекстанга 1 мегаваттык станция эметиптир, 40 гектар жерди алат экен. Мен бир маселеге кайрыла кетейинчи, атайын ушу айтып коеюнчу деп эметтим. Себеби бир экспертибиз жакында эле телевизордон айткан бир эмеси бар да. Абдан энергетиктерди эметип кетти да. Булардын баары эле коррупционер, уурдап сууну сатат, уурдап энергияны сатат деп.
Ошону түшүндүрүп айтсаңыз. Ошону бир эме өзгөчө суу боюнча да мен жана айтпадым бу экспертизаны берсе бир атайын билими бар киши берсе болор эле да. Анан ошол жердеги болуп аткан ишти билген киши болсо. Ал киши мындай бир эме кылды да. Жайында бизде Кыргызстанда 20-21 миллион киловатт саат электр энергиясы бир суткада кетет деп. Кышында 70ке чыгып атпайбызбы азыр? Абдан көп болгондо 75ке чыгып. Жайында туура эле ошол бир 23-25 киловатт саат миллион киловатт саат электр энергия бир суткада кетет да. Эми ошол киши мынтип айтпайбы? Үмбеталиев деген эксперт жүрөт го ошол. Ушундай энергияны алыш үчүн 160-180 куб метр суу кетиш керек дейт. Реальный расход 2 эсе көп болуп атат. Значит, түнкү саат 12ден эртең мененки саат 6га чейин уурдап сатып атышат. Попус деген ошол да, кетип атат. Халастай. Анан мен эсептеп көрдүм. Суткасына 6-июлда 284 метр куб секунда кетип атыптыр да. Бул эми бир суткага эсептегенде 24 миллион 937 миң куб метр болот экен да бир суткага. Анан а киши айтып атат. Электр энергиясын 1 киловатт саатты алыш үчүн 3 куб кетет деп. Эми бул жерден алдагы ушу туура эмес айтканы дароо эле мындай орой болуп эле көрүнүп турат да. 3 куб эгер только Токтогулдун агрегаты иштеп атса. А жерде 5 ГЭС турбайбы? Баары технологиялык жактан байланышкан. Биринен аккан суу экинчисине, үчүнчүсүнө ошентип отуруп, каскадтан чыккан 1 киловатт саат электр энергияны 1 куб менен алса болот да. Ушуну менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз илим жана турмуш телеберүүбүздүн алкагында көрүнүктүү окумуштуу техника илимдеринин доктору, профессор Карыпбек Алымкулович менен аңгеме кылдык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.